Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu was-salamu ala aşrafil mursalin. Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. 5-ci bir amal. Balabızga жақшы bir mектepti tandap бериш керекпиз. Бул дагы баланын кийин калыптанышына өтө бир таасирин берет. Анткени ата баласына жақшы bir мектеп тандап бериш керек. Ошондо айтат, көбүнчө аталар фаяхтар ажват. Аталар эң жақшы мектеп тандаш керек дейт. Ла ал-акраб. Жакын мектеп тандабаш керек. Бизде ошондой нерсе болуп калышы мүмкүн. Кайсы жерде мектеп жакын экен дейт дагы, мына могу жерден бердик ошого. Жок, жакын мектеп тандабайлык. Жакшы мектеп тандап берелик балабызга. Анын келечеги үчүн. Мейли алыс болсо дагы сабыр кылыңыз. Бирок анын үзүрү жакында тиет. Анын жакын эле мектепке берип койсоңор, анын үзүрү алыска кетип калат. Анткени al-madrasa мектеп өтө чоң бир таасир берет. Эмнеге? Мындайча айтканда, күнүнүн жарым бир бөлүгүн мектепте өткөрөт ал. Жана жөнөкөй гана күнүнүн жарым бир бөлүгү эмес. Эң жакшы бөлүгүн эртеменде баштап түшкө чейин, же түштөдөн баштап асырга чейин. Бул бала күч кубаты бар кезде ошол күнүн мектепте өткөрөт. Анан чарчаган күнүн биз менен өткөрөт. Демек, балабызды жакшы күндөрүн жана ал жерде өзүнө дос табат. Өзүнүн жанында отурган бир кошунасын табат. Бир партада чоң отурат. Жана ата же энеси мугалим менен дайыма тыгыз мамиледе болуш керек. Барып биз зыяра. Же эгерде бара албаса, телефон менен чалып сурап туруш керек. Баласынын кызынын абалын сурап туруш керек. Анын адеп акылын сураш керек. Жана анын досторун сураш керек. Кимдер менен достошуп жатат? Эгерде достору мындай десе, ошо дос балдарын адеп акылын сураш керек. Кандай балдар алар? Айтып сураш керек, дос балдар канчага окуйт? Эмес, дос балдардын адеп акылын сураш керек. Эгер жакшы балдар менен достошот десе, анда тим коюш керек. Эгерде жанакындай жаман бир тентек бир бала бар, ошо бала менен сиздин балаңыз достошуп жүрөт десе, анда биз балабызды ошол баладан оолак бол деп эскертиш керекпиз. Ата эне дос балдарын адеп акылын сурагандан мурда азыркы ата энелер каббеле суаль аны даражата. Азыркы ата энелер балдарын баасын сурайт. Баласы келер менен үйүнө канча алдың дейт. Канча алдың? Көргөчү эмнеңди? Жок, бала келер менен канча алдың эмес, ким менен достоштуң? Сен досуңдун аты ким? Ал айтат да, Абу Бакыр дейт. Ал кандай бала? Куран жаттаптырбы? Бул сүрөнү берет экен дейт. Ал эмнеден сөздөр айтат экен? Сөгүнгөн сөздөр айтабы же жакшынакай сөздөрдү айтабы? Көрүңөр, балаңызды сиз уже контролдоп жатасыз. Биз балабыз келер менен эле эмнени сурап атабыз? Канча деген баа алдың? Бул баа жөнөкөй эле. Баланын адеп акылагына баа таасир бербейт. Ошон үчүн келиңиздер, адеп акылакты көтөрө турган мектеп керек. Кээ бир мектептер баалары менен биз укмушта окутуп коебуз, биз математиканы семечкеде чактырабыз, биз тигиндей кылдырабыз деген мектепке көп деле кызыка бербейби? Эгерде ошол мектепте эң биринчи койгон
максаты адеп акылак болбосо. Анткени адеп акылак бар нерсенин башаты. Адеп акылак эгерде бакыт болсо, бактын мөмөсү адеп акылак. Дегендей, мектептердин эң чокусу бул адеп акылакты үйрөткөн мектеп болуш керек. Ошол үчүн ал мектептерди өзүңүздөр издеп тапсаңыздар болот. Кайсы мектеп адеп акылакка көбүрөөк басымдык кылса, ошол мектепке бериңиздер. Жана ислам тарбиясына багыт болгон мектептерди тандап берсеңер, бул дагы жакшыраак болот. Андан кийин адеп акылактардын баары жакшы болгондон кийин анын окуганын карап, бааларын карап, эмнеден жетишпей атат, үй тапшырмасын карап, жана мугалим кандай гана эскертүүлөр берген болсо, ошо эскертүүлөрүн түйүп баласына ошолорду эскертиш керек.